Grand Central деген жаңы проект старт алды. Регистрация болуп ичине кирип алдым. Мен азыр регистрация болуш үчүн электронный почта жана пароль жазабыз и Telegram атыбызды жазабыз. Андан кийин бизге VIP тарифи менен иштейбиз. Бул жерде VIP тарифтердин бааларын көрсөк болот. VIP тарифтердин баалары бул жакта жазылган. Мисалы VIP 1, VIP 2, VIP 3 тарифин баалары, прибылдары бүт бардыгы жазылган. VIP 2 $12, прибыль $2,9, VIP 3 $80, прибыль $19.80 ушундай болуп саналат. Бул VIP тарифин алыш үчүн перезарядка деген жерди басабыз. USDT-20, Web20, BNB, Tron түрүндө пополнение жасасак болот. Пополнение кылгандан кийин нол жерге тарифибиз ачылат. Ачылган тарифти кликать этип ичине киребиз. Андан кийин бул жерде завершить деген баскычты басып задание аткарабыз. Задание аткарганыбыз үчүн бизге төлөп берет. Задание аткарылганда завершенный деген жакка өтөт. Эми бул жерден бүгүнкү прибылибизди чыгарып кетебиз. $2,9. Бул жерге регистрация учурунда койгон пароль жазабыз. Бул жерге болсо почтаны өчүрүп адресибизди жазабыз. Адрести Bybit биржасынан алсак болот. Мисалы Bybit биржасынан депозит внести криптовалюта USDT TRC20 сетинде алабыз. Адрести туура алып туруп бул жака коебуз. Андан соң подтверждать деген баскычты басабыз. Web20 менен ала турган болсок, анда бул жака өткөрүп дай кызыл кылып, андан кийин Web20 адресибизди коюшубуз керек. Вывод кылдык, акчабыз азыр түшүп калат, Кудайым буйрса. Профиль компания деген жерден компания тууралуу маалымат алсак болот. Бул ушул лицензиялы эмне компания тууралуу маалымат. Бул жерде приложениясын көчүрсөк болот экен. Бул наушник турган жерден служба поддержкага онлайн суроолор менен кайрылсак болот жана официальный каналына катталсак болот. Бул жерден команда деген жерден реферальный ссылкабызды алабыз. Компания команда курганыбыз үчүн дагы төлөп берет. Мисалы, биринчи линияга 10%, экинчи линияга 3%, үчүнчү линияга 1%. Уже мына акчабыз келип түштү. 2,9 обработкада турат. Андан соң бул жерде финансовый запись деген жерден биздин пополнение жана вывод кылган историяларды көрүүгө болот. Азыр биздин акчабыз подтверждение боло элек. Мынакей аз калды. Обновление кылайын. Подтверждение болгондо обработка деген жер успешно болуп жазылып калат. Мынакей подтверждение болду, достор. Риск бар, гарантия жок, канча күн